Мен Абсатарова Имрөк. Көчкөн сактаноодун маркумдар үни китебинен кыскача баяндап берем. Бул китепте негизинен таанымал адамдардын өмүрү чагылдырылган десек да болот. Ошону менен бирге эле мерездик, ырайымсыздык, боор оорбастык сыяктуу жаман көрүнүштөр, аны менен катарда максатына болгон аракетчилдик, бири-бирин түшүнүү, жардам берүү жана тайманбастык, патриоттук сезимдер жана көптөгөн жакшылык жана жакшылык сезимдер камтылган. Бул чыгармадан жакшылык менен жамандыктын тең салмакта кетти деп айтуу өтө оор. Анткени кара мүртөз адамдар көп болгон дагы, бут тосуулар дагы ошого жараша көп болгон. Ошондой эле орустардын кыргыздарга берген кысымдары, кыйноолору, репрессиялар жана баарыбызга белгилүү болгондой улуу ата мекендик согуш дагы кеңири тереңдетилип камтылган деп айта алабыз. Бул китепти окуган ар бир адамдын патриоттук сезими жанданат деп ойлойм. Анткени мекенибиздин эр жигиттерин канчалык орустар кыйнап, кысым көрсөтүп, репрессияга тартпасын, бул нерселердин бардыгына чыдашкан. Мисалы, Касым Тыныстанууду алсак, аны камакка камайт да, ар кандай кордуктарды көрсөтөт, кыйнайт, урат, ал баары бир мекенин эч качан сатып койгон эмес. Мындан дагы оор кордуктарды көрсөтөт, бирок эч качан мекенин сатпаган. Бул нерселер аз келгенсип, жада калса колун эшикке алып барып кымчып, канчалык мындан да күчтүү кыйноолорду берсе дагы өзүнүн мекенинен, өзүнүн жанынан өзүнүн мекенин ыйык деп билген. Ошондой эле репрессияга тартуусу боюнча айтып кетсек, бул да адамдын жан дүйнөсүн эзип, ыйлагларын келтирет. Репрессияга тарткандын бирден бир түрү болуп, бул түн ичинде адамдарды токойго алып барып, ошол жерде мотоциклдардын үнүн жагып коюп ошол жерде адамдарды тынчытышкан. Анткени мотоциклдин үнүн жакканын себеби башка адамдарды үрбөлөңгө салбаш үчүн мотоциклдардын үнүн жаккандагы мылтыктын үнү угулбастан ошол түнү эле адамдарды жок кылышкан. Жогоруда айтып өткөндөй, мында кыргыз элинин чыгаан инсандарынын өмүрүнүн натыйжасында жазылган. Мисалы, кээ бирлеринен атап кетсем, Жомарт Бөкөнбаев, Гапар Айтиев, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Алыкул Осмонов, Төрөкул Айтматов, ушул сыяктуу таанымал инсандарыбыздын өмүрүнүн таржымалынын натыйжасында жазылган дей алабыз. Китептин соңку бөлүгү мына ушул инсандарыбыздын бул дүйнө менен кош айтышып, китептин соңку бөлүгү дагы аяктаган.